Укук коргоочулар Жогорку Кеңеш депутаттарына балдарды зордуктоого барган кылмышкерлерге жазаны күчөтүүнү жайкы каникулга тараарга чейин чечип берүүнү өтүнүштү. Учурда балдарга карата кылмыштын жазасын күчөтүү боюнча мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин кароосунда турат. Мыйзам долбоордо жашы жете элек балдардын жыныстык кол тийбестик укугун бузгандыгы үчүн соттолгондорго мунапыс колдоо сунушу киргизилген. Андан сырткары жашы жете электерге каршы кылмышка баргандарга мөөнөтүн өтөп, эркиндикке чыккандан кийин 5 жылга чейин педагогикалык иш менен алектенүүгө тыюу салынат. Долбоор жашы жете электерге карата кылмыш жасалган болсо, укук коргоо органдарына арыз жазылбаса дагы иш козгоо укугун берет. Я защищаю часто интересы детей. Мен көптөгөн сот иштерине катышып балдарды коргоп келем. Бирок билбеймин, байыртан эле балдарды зордуктоо көп болгонбу? Айтоор, менин байкашымча мындай окуялар күн сайын көбөйүүдө. Анын эң коркунучтуусу зордуктаган адамдар ошол баланын жакын адамдары болуп жатканы. Азыр кыздар гана эмес, жаш эркек балдар да мындай зомбулукка дуушар болушууда. Эске салсак, буга чейин балдардын зордукталып жатышына нааразы болгон энелердин тобу Ак үйдүн алдына акцияга чыгып, бул маселеге бийликтин көңүлүн бурдурууга аракет кылышкан. 2 жыл мурун Жогорку Кеңеште балдарга карата жыныстык зомбулукка, балдарга баргандарга химиялык кастрация жасоо сунушталып, ал парламенттен өтпөй калган. Балдарды кордогон окуялардын удаа кайталануусунан кийин бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү, укук коргоочулар, активисттер наристеге зомбулук көрсөткөндөрдүн жазаланышын көзөмөлгө алуу демилгесин көтөрүп чыгышкан. Ички иштер министрлиги билдиришинче, Кыргызстанда жыл өткөн сайын балдарга жана өспүрүмдөргө карата сексуалдык зомбулук күчөп баратат. Коомдогу оору айланган бул көрүнүш тууралуу кебизди демократиялык кыймылдарды иликтөө борборунун мүчөсү Гүлбарчын Жумабаева менен улантабыз. Гүлбарчын айым, кош келипсиз. Саламатсызбы? Мына сиздер фактыларды келтирип, тезирээк балдарды коргоо алыш керек деп атасыздар. Эмнеге создугуп жатат? Документке кандайдыр бир мүчүлүштүктөр бар бекен? Мүчүлүштүктөр жок. Бүгүнкү күндө Жогорку Кеңештин биринчи окуусунан 102 депутаттын колдоосу менен мыйзам биринчи окуудан өткөн. Азыр ошо биздин Жогорку Кеңештин депутаттардын өргүүгө, каникулга чыгуу мезгили келип калды. Мына ошол себептен биз депутаттардан суранып атабыз, каникулга кетпей туруп, ушу 2-3 окуудан дароо ушул мыйзам долбоорун кабыл алып берсе деп. Анткени бул биздин коомубуздун эң баалуу катмары болгон балдарыбыздын коопсуздугун камсыздайт жана биздин коргоого муктаж болгон балдарыбыз күтпөйт. Эгер күзгө чейин калып калса, канча соттук иш каралат. Мына ошондуктан биз тезинен кабыл алып берсе деп депутаттардан суранып атабыз. Мына химиялык кастрация аркылуу бачабаздыктын азаярына ишенесиздерби? Бул өтө талаш маселе. Бул мыйзам долбоорунда болсо, жана өзүңүз белгилеп өткөндөй, эгер балдарга карата сексуалдык зомбулук жасаган кылмышкер ошол эле бала бакчасында иштесе, же балдар менен тийиштүү жерде, жакын жерде иштесе, мектепте иштесе, педагогикалык иштер менен ар түрдүү курстарда жана медреселерде иштесе, педагогикалык ишин улантуу дароо токтотулат дагы, педагогикалык укук ажыратылат дагы, 5 жылдан 7 жылга чейин мөөнөт. Ошондой эле мунапыс карабоо, мунапыс алуу эркиндигин бербөө, ошондой эле мына ушул кылмышкерге арыз, баягы жабыркоочунун, жабырлануучу кичинекей кыздын арыз тапшыруусуз эле дароо кылмыш ишин козгоону карайт да. Мына ушунусу менен бул мыйзам өтө баалуу болуп бизге керек болуп турат. Мына ушул суроого эле кошумча, химиялык кастрация узак убакыт менен көп акча талап кылары белгиленген. Кандай дейсиз, ушундай курч болуп жаткан маселеге каражаттын тартыштыгы тууралуу маселенин көтөрүлүшү туурабы? Курч болуп жаткан бул маселеге муну эксперттер абдан кылдат иликтеп чыгыш керек. Анткени бул жерде дагы бир жагдай бар. Күнөөсү жок адам дагы бул жерде баягы химиялык кастрацияга туш болуп калышы мүмкүн. Ошондой эле химиялык кастрациядан кийин кылмышкер кайрадан бул балдарга карата сексуалдык зомбулукту кайталабайт деген кепилдикти эч ким бере албайт да. Мына ошондуктан бул мыйзамда бул нерсе каралган эмес.
Сиздин эле кесиптештериңиз коомчулуктун аң сезимин оңдоо керек деп айтып калышат. Балдарга болгон зомбулуктун артында жаман тенденция, караңгы келечек күтүп жатканын кантип түшүндүрсө болот? Бүгүнкү күндө балдарга карата сексуалдык зомбулук жыл өткөн сайын саны өсүп келе жатат. Мисалы 2015-16 жылдары балдарга карата сексуалдык зомбулук улуттук статистикалык комитеттин маалыматына караганда 118 балдарга карата сексуалдык зомбулук жасоо фактысы каралган. Алардын ишинен зордуктоо 174, алардын ишинен зордуктоо фактысы эле өспүрүм балдарды 118 болуп, ал эми болгон 118ге жеткен 2017 жылдын алгачкы 3 айында эле ушу балдарга карата сексуалдык зомбулук жасоо фактысы боюнча 18 кылмыш иш козголгон. Демек, бул коомубуздун эң аярлуу катмары болгон балдарыбызды коргоп алабыз деп бардык ушу факттар көп катталып жаткан учурда бардык коомдун саясий катмары да, жарандык активисттер дагы, балдарды коргоо уюмдары дагы кызуу талкууга түшүп, мыйзам долбоору бүгүнкү күндө коомдун бардык катмары тарабынан колдоого ээ болгон. Сиздер айтып жатасыздар, жазасын албай жатышкандар боюнча сот адилеттиги толук орногондуктан күнөөсүз адам да жазага тартылып калышы мүмкүн деп түшүндүрө кетсеңиз ушул. Бул жерде мен мындай деп айтат элем, баягы кыз болобу, эркек бала болобу бүгүнкү күндө сексуалдык зомбулуктан коргоо өтө кыйын болуп калбадыбы? Эркек балдарга да ошондой эле зомбулуктар жасалып жатат. Мына ошол учурда сот процесстеринде кандай болуп атат? Сотко жеткирбей эле же сотко жеткенден кийин да бир инстанциядан экинчи инстанцияга сүйрөп, баягы күнөөкөр тарап баланын ата-энесин, туугандарын компенсация түрүндө акча сунуштоо мененби, же болбосо ошол эле күнөөкөрдүн туугандары кысым көрсөтүү жолу менен болсо дагы ошо баланын жакындарын, туугандарын, ата-энесин арызын алып коюуга, элдешүүгө мажбурлап койгон учурлар жана күнөөлүү жазасын албай кайрылган көп болуп атат. Баарыбыз эле күбө болуп атабыз. Ошо жаңы мыйзам долбоорунда дагы элдешүү деген тараптардын элдешип алынуусуна дагы таптакыр жол берилбейт да. Бул жерден баягы алдын алууга дагы чоң роль ойнойт дейбиз. Анткени мыйзам, коомчулук баарыбыз мыйзам кабыл алгандыгы жөнүндө элдин калың катмарына жеткирсек, ошо кылмыш жасай турган адам дагы алдын ала ойлонуп калат. Анткени ага эч кандай коргоо жок экендигин, жазага түз тартылууга жол ачылар. Гүлбарчын маегиңизге рахмат айтам. Демократиялык кыймылдарды иликтөө борборунун мүчөсү Гүлбарчын Жумабаева менен баарлаштык. Биздин көтөргөн маселе Бачабаздын жазасын калып жатканы туурасында да болду. Рахмат сизге.